Саламатсыздар окуучулар. Бүгүн силер менен 11-класстын химия сабагын өтөбүз. Прогресс орто мектеби, мугалим Калысбекова Айнура. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы минералдык, комплекстик жана органикалык жер семирткичтер. Сабагыбыздын максаты жер семирткичтер тууралуу маалымат алабыз. Жер семирткичтер деп эмнени айтабыз? Өсүмдүктөрдүн өсүшүн жөнгө салуучу, түшүмдүүлүгүн жогорулатуучу жана кыртыштын асылдуулугун жакшыртуучу химиялык бирикмелерди биз жер семирткичтер деп атайбыз. Азыркы мезгилде айыл чарбасында суюк комплекстик жер семирткичтер кеңири колдонулат. Мындай жер семирткичтердин курамында азот, фосфор, калий элементтери болот. Экинчи азык заттары кальций, магний, күкүрт болот. Микроэлементтерден марганец, бор, жез, цинк, молибден жана кобальт болот. Алар полифосфор кислотасынын негизинде алынат. Айыл чарба өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн органикалык, органоминералдык, комплекстик жер семирткичтерди колдонобуз. Жалпылап айтканда жер семирткичтерди пайдаланууда алардын физика-химиялык касиеттерин, өлчөмүн, алыныш ыкмасын билүү керек. Алардын ар бир түрүн максаттуу пайдалануу зарыл. Азот жер семирткичтери. Азот өсүмдүктөргө керек негизги элементтердин бири. Ал жөнөкөй жана татаал белоктордун, өсүмдүк клеткаларында цитоплазмалардын, РНК жана ДНКлардын негизги курамын түзөт. Атмосферадагы азот жер семирткичтери, азот кислотасынын аммоний туздары азоттун негизги булагы болуп эсептелинет. Суюк аммиак, аммиак селитрасы, карбамид жана аммиакаттар кирет. Аларды пайдаланууда касиеттерин эске алуу зарыл. Фосфор жер семирткичтери. Фосфор жаныбарларга керектүү негизги элементтердин бири. Фосфор жана фосфор кислотасыз бир дагы жандуу клетка болушу мүмкүн эмес. Себеби клетканын ядросу болгон нуклеопротеиддин курамы фосфор кислотасынан турат. Нуклеопротеиддер белоктор менен нуклеин кислотасынын бирикмеси РНК жана ДНК болуп эсептелинет. Нуклеин кислотасынын курамында 20%ке жакын фосфор бар. Фосфор көпчүлүк өсүмдүктүн курамында болуучу фитин, лецитин, кант фосфаттары жана башка түрүндө кездешет. Фосфор жер семирткичтери көбүнчө үрөөн себердин астында жана өсүмдүктөр дан байлаган мезгилде кошумча асыктандыруучу зат катары колдонулат. Өсүмдүктүн түшүмүн жогорулатат. Фосфору жетиштүү өсүмдүктөрдүн даны чоң, анын курамындагы канттын, крахмалдын саны көп болот. Калий жер семирткичтери. Калий өсүмдүктүн өсүшү үчүн кызмат кылат. Өсүмдүктүн курамында калий ион түрүндө кездешет. Клетканын курамына кирбейт, бирок фотосинтез мезгилинде аденозин трифосфаттын, башкача айтканда АТФтин пайда болушуна жардам берет. Цитоплазмадагы коллоиддердин туруктуулугун жогорулатат. Натыйжада өсүмдүк убактылуу кургакчылыктан аз болсо да сакталып калат. Калий картошкада крахмалдын, кант кызылчасында канттын, жашылча жемиштерде моносахариддердин арбын топтолушуна алып келет жана өсүмдүктүн суукка, ысыкка, ар түрдүү бактерияларга чыдамдуулугун, клетка маңызынын осмостук басымын жогорулатат. Калийдин жардамы менен өсүмдүктөрдө жогорку молекулалуу бирикмелер, целлюлоза, крахмал, гемицеллюлоза жана пектин заттарынын синтезделиши тездейт. Натыйжада өсүмдүктөрдүн сөңгөгү жуунуйуп бекемдейт. Топуракта калий жетишсиз болсо, өсүмдүктүн түшүмү азаят жана жагымсыз шарттарга туруктуулугу бир топ начарлайт. Калий жетишсиз өсүмдүктөрдүн түшүмү көпкө сактоого болбойт. Калий жетишпеген өсүмдүктөрдүн жалбырагы эрте саргайып, четтери кургап калат. Дан өсүмдүктөрү гүлдөгөндөн кийин калийдин өсүмдүктөргө кетиши токтолот. Картошка, кант кызылчасы, капуста бардык учурда калийге муктаж болушат. Айрыкча картошка гүлдөгөн мезгилде, кант кызылчасы менен капуста түйүлгөн учурда калийди көп талап кылышат. Калий айрыкча өсүмдүктөрдүн жалбырактарында топтолот. Комплекстик жана органикалык жер семирткичтер. Органикалык жер семирткичтерге канаттуулардын, малдын кыгы, фекалий, чымкөң, ачыган ар түрдүү таштандылар, сапрофель, үй тиричилигиндеги, коммуналдык чарбалардагы жана өнөр жайлардагы иштетилген таштандылар кирет. Алардын курамында өсүмдүктөргө керектүү болгон бардык макро жана микроэлементтер болот. Органикалык жер семирткичтердин өсүмдүктөргө жана
кыртышка тийгизген таасири чоң жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жогорулатууга жардам берет. Минералдык жер семирткичтер менен чогуу пайдаланганда органикалык жер семирткичтердин эффектүүлүгү бир кыйла жогору болот. Себеби органикалык жер семирткичтердеги өсүмдүктөргө азык болуучу көпчүлүк элементтер минералдардын жардамы менен тез синтезделип алынат. Ал эми эки же көп азык заттарынан жана микроэлементтерден турган жер семирткичтер комплекстик жер семирткичтер деп аталат. Комплекстик жер семирткичтерге фосфор-калийлик, азот-фосфордук, азот-калийлик жана азот-фосфор-калийлик туздар кирет. Алынуу ыкмаларына жараша бул жер семирткичтер татаал, татаал аралашма, аралаш, катуу жана суюк болуп бөлүнүшөт. Татаал комплекстик жер семирткичтерге кайсылар кирет? Калий селитрасы, амофос, диамофос жана полифосфаттар кирет. Булардын курамы катион менен аниондон турат жана аралашмалары аз, азык заттары мол болот. Татаал аралашма комплекстик жер семирткичтерге нитрофоско жана калий хлордун аралашмасы кирет. Мындай жер семирткичтер жаратылыштагы фосфаттарды азот кислотасынын жардамы менен иштетүүдөн алынат. Микро жер семирткичтер өсүмдүктүн нормалдуу өсүшү үчүн негизги 3 элементтен тышкары азот, фосфор, калийден тышкары өтө аз сандагы микроэлементтер дагы өсүмдүктөргө керек. Эгер алар жетишсиз болсо, өсүмдүктөр ар түрдүү ооруларга чалдыгып, андан ары өсүүсүн токтотуп, куурап калат. Микроэлементтердин таасири астында өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү жогорулайт. Микроэлементтер өсүмдүктөрдүн ар түрдүү ооруларга жана сырткы чөйрөгө чыдамдуулугун жогорулатат. Жашыл жалбырактагы хлорофилдин үлүшүн көбөйтөт, фотосинтез кубулушун жакшыртат жана жалпы эле өсүмдүктүн өсүү процесстеринде ассимиляцияны тездетет. Үй тапшырмасы жер семирткичтердин зыяндуулугу. Жер семирткичтердин пайдасынан тышкары кандай зыяндуулугун билесиңер?